Ирина Карамушкина кыргыз элин эмне үчүн жек көрөт? Спортко акча коюуга 1xbetти сунуштайбыз. 1xbetте коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер. Учурда экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жанында жалаң гана Кудайдан жөө качкандар жүрөт. Булардын катарында Ирина Карамушкина деген айым да бар. Кыргызстанда жүргөндө башкача маселелерди кабыргасынан койсо, бир аз узагандан кийин Россияга барары менен кыргыздарды жамандай баштаган оорусу бар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары менен Россияга расмий визит менен барганда, кыргыздар орустарды басынтып кыргызча сүйлөгүлө деп мажбурлаганынан сыртка чыга албай калдык. Куурадык. Кыргызстандагы орустарга жардам бергиле деп каңкуулап коллегаларын ыңгайсыз абалга калтырганын депутат Эльвира Сурабалдиева ушу күнгө чейин айтып келет. Ирина Карамушкинанын мындай позицияны ээлешинин артында эмнелер бар? Кыргыздын жеринде жашап, калп эле тил үйрөнүүгө аракеттенмиш болгону менен котур ташы койнунда болуп жатпайбы? Же Жогорку Кеңеште Кыргызстан элинин эмес, Россиянын өкүлү болуп олтурабы? Деги кантип депутат болду эле? А балким депутат айымыбызда Россиянын жарандыгы бар болуп жүрбөсүн. Иринанын эч качан бир нерсеге ыраазы болгонун көрө элекпиз. Дайыма шовинисттик кептерди сүйлөйт. Анысын айтсаң, Кыргызстанда орустарды дискриминация кылып жатасыңар деп айгай салат. Ар дайым жумурткадан кыр издейт. Туулган күнүм болуп 55-ке чыгып жатсам, кутуктап койгонго жараган жоксуңар деген таризде спикерди омоорлойт да, Карамушкина баарыңардын чекесине чыккан чыйкай болду го деп нааразы болот. Кыскасы, Карамушкина Кудайга да нааразы. Эжекебиз мамлекеттик кызматчылар милдеттүү түрдө тил билишине таптакыр каршы пикирде. Когда я училась в школе и вузе, государство не создавало условий для нормального изучения кыргызского языка. Когда я училась в школе и вузе, государство не создавало условий для нормального изучения кыргызского языка. Я 3 года изучаю его, но не выучила на том уровне, чтобы свободно на нем говорить. И если завтра будет принят закон, требующий знания госязыка, то и другие граждане могут быть вымыты с госслужбы. Это дискриминация по языковому признаку, сказала Карамушкина. Биз бул жерде өз сөзүн өз тилинде бердик, болбосо таанып коймойдо адаты бар. Ирина Карамушкинанын дагы бир ит адаты бар. Ал карыз сурамай. Анысын өмүрү кайтарбайт. Бөтөн Алмазбек Шаршеновичтин чөнтөгүн какканды жакшы көрөт. Анысы өтө ишенчек, сураганын карматат. Кептин ачыгы, Ирина Карамушкина күн тийген жердин көкүгө. Башкалардын кемчилигин айтса, тилинен чаң чыгат да өз жоопкерчилигине келгенде балык болуп туруп берет. Кыскасы, Ирина айым, деги сиз кимсиз? Кыргыз элин колдогон эл өкүлүсүзбү же кыргыз жерин кордогон Россия жаранысызбы? Булак, Назорнюс, Чекет KG.